Эңилчек Акбулуң Токтогул жолунун жалпы узундугу 46 чакырымды түзүп, 22 метр кеңдиктеги экинчи категориядагы 4 тилкелүү жол болот. Ал эми Каракол Раздольный Сырзавод Советский жолунун жалпы узундугу 12 чакырымды түзүп, 3 категориядагы жолго айланат. Бүгүн аталган жол тилкесинин жасалышына старт берилди. Белгилей кетсек, аталган жолду жасоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом каралып, жолдун курулуш иши дээрлик 36 айга созулат. Толугу менен реконструкция боло турчу Каракол Эңилчек жолу стратегиялык мааниге ээ. Анткени туризм тармагын жаңы баскычка көтөрө турчу Ала-Тоо резорт курортуна дал ушул каттама алып барат. Алдыда бул жол 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, эл аралык талаптарга жооп берген шартта жасалганы турат. Жолду эки бөлгөн барьери менен болот. Бул жолдун коопсуздугуна абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзөт. Анткени бул жол Кыргызстандын мындайча айтканда күзгүсү деп айтып койсок болот. Президентибиз демилгелеген Ала-Тоо резорт тоо лыжа базасына баруучу жол. Бул эшигин көрүп төрүнөт дегендей, жолун көрүп биздин туристтик потенциалыбызды, мамлекетибиздин кооз табиятын, ошондой эле туристтик инфраструктуранын эң биринчи этабы, эң биринчи босогосу бул жол. Параллельное проектирование деп коет. Долбоору курулуш менен кошо кете берет. Бул жолдун курулушуна, ишке берүү мөөнөтүнө абдан тездетүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзөт. Каттамда реконструкция иштеринин башталганына жергиликтүүлөр да кубанып турат. Айтымдарында Союз маалында курулган жол убакыттын өтүшү менен эскирип, жылда убактылуу жамоо менен гана чектелип келген. Эми жолда оңолуп, аймактын туристтик дарамети да өсүп, элеттиктердин эртеңкиден үмүтү чоң. Биздин ошо областыбыздагы инфраструктуранын жакшырышынын дагы бир чоң бир моменти болуп отурат. Жакында эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу Ала-Тоо резорт тоо лыжа базасынын курулушуна старт берилген. Ошол тоо лыжа базасына баруунун бирден бир жакшы жолу болуп эсептелет. Бул жол эми буга чейин эскилиги жетип, эки тилкелүү болуп, ушундай жергиликтүү элдерге, туристтерге жүргөнгө абдан ыңгайсыз болуп калган. Кудай буюрса, ушул 2-3 жылдын ичинде жакшынакай жаңы жол салынмакчы. Мурда жолдун баардыгы кум, таш, шагыл жол болчу да. Анан кийин ушу 70 жылдын ичинде кум шагыл аралаштырып туруп, жерден асфальт жасап туруп, анан ошол менен жайганда, ошол боюнча ушунга чейин жасала элек болчу. Негизи жаңыдан жол түшүп аткан үчүн куруучуларга бир рахмат айтабыз, Ак Суу элинин атынан. Жалпы аманчылык болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Жолчуларга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Каракол Эңилчек жолундагы оңдоо иштерин кытайлык компания жүргүзөт. Ал үчүн 300гө жакын атайын техника тартылган. Жумушчулардын саны 800гө жетери айтылууда. Белгилей кетсек, Каракол Эңилчек жолу 3 чоку долбоордун алкагында толук оңдоодон өтөт. Бул долбоор Кыргызстанды эл аралык деңгээлдеги тоо лыжа туризминин борборуна айлантууга багытталган. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдаконов, Ак Суу району.